Жақшың ойға батқыла, бір-біріңе туғандар, сүйі нұрын чачқыла, емді ефірді жиын тықтайыңа, ешке шығып келіп жатқыла. Анан сахнадағы еламанды жашоғы ап келіп ошо ойынша қоя тұрған болсақ, аны заман көтөрбейт да, өріп қақты да жай берем деп тұрса. Андай еламанды мисалы. Бірінші жолыққан күн эле алам деп айттым да мұны. Қызық жер. Өнөрдөн бираз алыстап олақтап кеткен сияқтысыз да? Ал жақта да өнөрді таштаған жоқпын, бирок бары бир өзүң денең, өзүң башка жакта болгондон кийин катыша албай калат экенсиң, узак болуп туруп. 15 күн айылдар жүрдүк, кайра бияга келдик. Ушуну сага көп айттым а, тантырап мындай. Мен экөөбүз окшош экенбиз. Жөн эле мындай, сен бир эле айырмачылык, сен аял, мен эркек экенмин деп көп айтып аттым буга. Фондға, айтыш фондына барып қалат елек, барсақ дайым ұстат барып бізді күтіп тұрған болады еле. Эрте мен эрте? Себебі ұстатыбыз тұңғыш жақта жашайды еле, ол автобус менен, биринчи кеткен автобус менен барып қалат еле да, айтыш фондына. Эй, аманбың елім, аманбы, 5-чи каналдан тұрып, силерге айтам саламды. Метайым менен акынды байланыштырган кандай жол болду? Bilmem, мен айтам, мен жакшы көргөн үчүн экөөбүз сүйлөшүп отурган ойлорубуз бир жерден чыгат. Үйдө бошу мен эле окшоймун. Мени дүкөнгө жиберишет. Нан, май, чай, кант алып келди. Макарон ун азыктарына келгенде Ноорус менен Акнурдукун тандайм. Таза, сапаттуу, даамдуу. Үй бүлөбүз менен ушул Ноорус менен Акнурдун чыгарган макарон, ун азыктарын тандайбыз. Эң негизгини унутуп калыптырмын. Бизден чыккан ун азыктары Кыргызстандын 7 облусуна жеткирип беребиз. Кабатыр болбогула. Эң негизгиси телефонду сактап калгыла. Мен Нарынга кеттим. Айлы түнде биз ойнодук ак чөлмөк. Бул аламда сүйсө дагы, күйсө дагы бир гана эне ошондой сенин баарына туруштук берет деп айтылат. Алтындай болгон апакелерибиз аман болсун. Азыркы учурда бизди көрүп жаткан жалпы мекендештерибизге кутмандуу кечиңиздер менен дейли. 5-чи каналдык чөлмөк программасы түз эфирде кызмат көрсөтүп жаткан учурубуз. Аты жөнүм Шабдан Гүлжигитов. Дагы бир жолу тааныштыралы. Студиябыздын келген меймандарына байланышка чыгып, сурооңуздар, каалоо тилектериңиздер болсо жаңыртсаңыздар болот. Ал үчүн шарттарды түшүндүрө өтөлү. 592070 шаарыбыздын коду 312 0995 23 81 WhatsApp номерларына жаланга SMS билдирүү калтырабыз. Урматтуу көрөрмандар, байланышка чыгардан мурда бирдигиңизди текшерип, өзүңүздү сыналгыдан олагыраак кармап, бизди сыналгыдан эмес уюлдук телефондон уксаңыз, экөөбүздүн ортобузда байланыш мыкты өтөт. Андыктан чамдаңыздар, байланышка чыгыңыздар. Алдыда меймандарыбыз бар, тааныштыралы. Төкмакын, көп кырдуу талант, устаты Элмирбек Иманалиев агайыбыз койгон аты, азыркынын барпысы, азыркы жаш акын, келечектин алып акыны, студиябыздын мейманы Эламан Келдибеков жана Эламан Келдибековдун өмүрлүк жубайы Сабина Артыкбаева. Саламатсыздарбы? Куттуган кечиңиздер менен. Арбаңыздар, найсыздар. Куш болуңуздар бек болсун. Куттуктайбыз. Үй бүлөгүңүздөрдө ынтымак, ырыскы, береке болсун. Буюрса эмки жылы ушул убакта, ушул күндөрдө Эламан Келдибеков менен Сабина Артыкбаева жентек той, бешик той берип атыптыр деп сүйүнчү кал, Буюрса. Кандайсыздар? Жакшы, шүгүр. Биз Москвадан келдик. Сол иштеп 15 күн айылдар жүрдүк, кайра бияга келдик. Ошондо үйлөнгөнүңүздөргө ар жак бер жагы 1,5 жылдан ашып калды. 2 жылга жакындап. Үйлөнгөнүңүздөр 2 жылдан жакындап калды. Кыргызстанга келгениңизге 1 ай болду. 1 айга жакындап калды. Эң жакшы. Эламан, акыркы 2 жыл деп айтсак туура болсо керек. Айтыштардан дегиле өнөрдөн бираз алыстап олактап кеткен сыяктуусуз да. Туура деп да кошулам бир жагынан. Себеби миграцияда жүрдүм, иштеп. Ал жакта да өнөрдү таштаган жокмун, бирок бары бир өзүң денең, өзүң башка жакта болгондон кийин катыша албай калат экенсиң, узак болуп туруп. Айтыш болуп атканда кызыгып көрүп аттым баягы.
ат чабыштын, футболдун көрмандары болот го. Жакындаганда телевизорго жакындап. Ошондой сезимдер болуп, кызыгып көрүп аттым. Ошондо бир буктар болду кичине. Бук болот экенсе, чапкын келип, аргымак күлүп күнүнө деп. Айтышкын келип, Айтышкын келип анан. Ошондой вактарда кээде кайрылуу кылып ырдап аттым, бир-эки жолу кайрылуу кылып. Анан бул жака да экөөбүз ырларды ойлонушабыз, ырдап калабыз. Келинчегиңиз дагы ырдайт. Айтышат. Айтышпайт, Айтышпайт. Сиздин кесибиңиз, Сабина? Мен окууну бүткөндөн мед училищада окудум. Мет айымсыз. Ооба. Мет айым менен акынды байланыштырган кандай жол болду? Шиприс деп коет. Жок. Аягы бүтпөй калган, диплом жок. Мындай окуган да эми. Кесиби миграцияда мен Швецияда иштедим. Бияк салондо иштедим да жөнүндөй. Экөөңүздөрдү эмне байланыштырды? Эмне табыштырды? Экөөбүздө мындай окшоштуктар табыштырды, мындай оюбуз бир жерден чыгып, сөзүбүз бир жерден чыгып, ушундайлар бир байланыш бар да, мындай көзгө көрүнбөгөн. Бир айта албайбыз го. Сабина, сиз Элемандан эмнени көрө алдыңыз? Өзүңүздү көрө алдыңызбы? Элеман айтып атат, окшоштук бар бизде депчи. Сизде бар окшоштук, эмне бар Элеманда? Кандай кол мүнөз? Билбейм, эмне айтам. Мен жакшы көргөн үчүн экөөбүз сүйлөшүп отурган ойлорубуз бир жерден чыгат. Мисалы үчүн эмнени сүйлөшсөңүздөр, ошо кандай ой бир жерден чыгат? Сиз айтып бериңиз. Жо саң айт. Биринчи жолуккан күнү эле алам деп айттым да, муну. Кызык жер. Элеман, ушул жерде көпчүлүк мырзалар кайсы бир айым менен таанышканда, же биринчи жолугушууга барганда керек болсо өзүнүн аты ким экенин, кайсы жака барганын эле унутуп, бир дендароо болуп, сүйүүнүн, махабаттын бир алоолонгон сезимге азгырылып, эмне деп сүйлөп салганын деле, ошол жерде кандай өзүн алып отурганын деле, кандай тутканын деле унутуп коюшат да. Сиздин эмне себептен көргөндө эле мен сага үйлөнөм деген сунушту мурда тааныбаган, билбеген кишиге кандай мындай эр жүрөктүк кылып турсуз да? Ошол жерде иштеп негизи эле мантип деле көп айтчу маселем. Ошол убакта айтканда тамаша деп ойлоду, ошо сиз айтып аткан нерсе болду да, мындай окшоштук, мени көрө алдым деп. Ушуну сага көп айттым, тантырап мындай. Мен экөөбүз окшош экенбиз. Жөн эле мындай, сен бир эле айырмачылык, сен аял, мен эркек экенмин деп көп айтып аттым буга. Ошондой болду да. Сиз кандай мындай ишендиңизби? Биринчи жолу көрүп аткан киши болсо, анан келип туруп мен сага үйлөнөм десе, сиз кандай ой болду сизде? Биринчи жолу биринчи тамаша иретинде кабыл алдым. Анан кийин тамашаны бар турмушка айландым дейсизби? Эң жакшы, бактылуу болуңуздар. Эң башкысы, ортоңуздарда махабат оту, ынтымак, ырыскы кетпесин. Элеман, эми сизди жалпы коомчулук, ыр көрмандары, ыр сүйөрмандары айтыш өнөрүнүн мындай тили менен айтканда, сизди азыркынын барпысы деп айтышат. Ey amanbın elim amanbı 5-ci kanaldan turup silerge aytam salamdı uşu jerden olturup jakşı adamdı tuş kıldım mına canımda bakıp kuş kıldım bir jakşılap tögüp ırdayına tuğanım kırgızdı sağınıptırmın uşu jerden olturup ortoңорdu tolturup efir körüp olturgan televizordun aldında meni karap olturgan meni karap olturup köngüldörün tolturgan barıngан aytam salamdı jaş kiçigin koşuluğa karıngан aytam salamdı uşu jerden olturup aylanayın kalayık yıldız bolup jangıla telefonuңар бар bolsa yedinizsa salgıla maga suroңор бар bolsaňa mana tüzefirden çalgıla. Vale. Urmatly көрөрмандар, байланышка чыгуу үчүн 59-20-70, шаарыбыздын коду 312, 0995 23-20-81 WhatsApp номерларына SMS билдирүү калтырабыз. Айтылган эрежелерди так сактап, байланышка чыккан көрөрмандарды биз кабыл алууга даярбыз. Элеман, устатыңыз Элмирбек Иманалиев
агайыбыз тууралуу сурагым келип турат. Канча жашыңыздан баштап, кайсы жылдары келип, агайдан келип сабак алып калдыңыз? Мен 11-де 2011-жылдары бүттүм. Мектепте бүтүп эле бул жака келип иштеп жүрдүм. Ошондо мурун эле айтышты көп укчу элем, дайым калтырбай угуп, жатсам турсам айтышты угуп, айтыш китептерди окуп, ырга байланышкан китептерди баардыгын окуп, устатыбызды мындай өтө эле көңүл туткан ашыкча эле көп угат элем да. Ошондо 2012-жыл, 2013-жылдары келип устатыма жолуктум, келгенде эле ырдатып көрдү, анан көрдү дагы кабыл алдым мындай. Ал убакта анча деле төгө алчу эмес элем, комуз менен ырдайт элем. Комуз менен, Комуз менен, комуз көтөрүп келгенмин. Анан ошондон кийин сабак ала баштадым. Кийин комузу жок бир айтыш бир айтышта Түгөлбай Казаков абабыз бир комузу жок ырдап көрчү деп сунуш берип калды. Анан комузу жок ырдасам өзүмө дагы жагып атты, анан отурган элдерге дагы жагып атты. Анан ошондон кийин устатым дагы айтып калды. Ушу комузу жок эле ырдап ушул стилди алып кет. Сага жарашат экен. Ушундай жок болуп атат, негизи ушун жолду улаган деди. Ошондон кийин комузу жок айтышып калдым да. Ушу устатыбыз да ошентип айтты, устатыма жакты, элге да жакты окшойт да, ошо комузу жок айтышып жүрөбүз. Элмирбек Иманалиевдин сизге эң көп айткан акыл насааты, кеп сөзү? Устатыбыз көп кеп сөздү айтты. Насааттарын бирөөсүн айтсаң бирөөсү калып кетет. Көбүнчө ушул жолуңду улантпа, улант, акындыкты таштаба негизи. Акындыкты хобби эмес, кесип кыл деген. Анан башка нерсе, акындык менен жаша. Ушу кыргыз элибизге кызмат кылган эң бийик даража ушул деп айтып, бүт эле шакирттерин айтып кетти ушул нерселерди. Негизи өзүнүн баласынан да артып көрдү да бизде. Азыркы жеңебиз дагы айтып калат, устатыбыздын аялы. Биздин бала бизден да жакшы көрдү силерди деп. Элмирбек Иманалиевдин өзүнүн дагы берген маектеринен көз жүгүртө турган болсок, ар бир акын бул акылдык өнөр менен бир жашаш керек, ошонун ичине сүңгүп кириш керек. Эгерде үстүрттөн кете турган болсоң, анда бир канатын кага албай артта калган бир чымчыкка, кушка салыштырып бир кеп айтты эле да. Анан ошол жерде Элмирбек Иманалиевдин бир терең ой жүгүрткөнү, өнөргө болгон өзүнүн шакирттерине болгон бир кандай айтсак, бир убактысын аябай көп бөлүп, анан өзүнө караганда дагы ошо шакирттериме көбүрөөк жол көрсөтөйүн, ушул балдар өнүп өссүн дегени, бул сиздердин дагы акындык өнөрдү алып кетүүңүздөргө, өрчүтүүңүздөргө бир дем күч болду болсо керек деп ойлойм. Баласыдан дагы көп артык көрчү бизди деп атпайсызбы? Мындай олтурганда эмне жөнүндө көп сөз болот эле? Кандай десем, эртте менен 5те дайым күндө. Азыр Кутман таң деген, Ак таңдагы ак бата деген китеп чыккан го. Ошондо онан бирөөсүн жөнөтөт эле устатыбыз ар бир шакиртине. Бардыгыбызга бир 20га жакын шакирти бар эле. О, мен устат айтканыңыз келсин деп жазбасаң чалат эле, бул уктап атат деп. Ойгон элек дагы деле. Чалып тургузат эле. Анан 7де барып калат элек, эрте мененки саат. Фондко, айтыш фондуна барып калат элек. Барсак дайым устат барып бизди күтүп турган болот эле. Эрте менен эрте. Себеби устатыбыз туңгуш жакта жашайт эле. Бул автобус менен, биринчи кеткен автобус менен барып калат эле да, айтыш фондуна. Бизден мурун барып калат эле, барып күтүп турган болот эле бизди. Фондто отурган болот эле. Буга чейин Төкмө акындар менен маек курганда айтты эле, Элмирбек Иманалиев устатыбыз эң биринчи келген, эрте келген акындарга, шакирттерине 100 сомдон эрте келдиң деп акчалай сыйлык берчү деп айтты эле. Сиз да ошо акчалай сыйлыкка жетишип калдыңызбы же? Көп эле калдык. Мисалы 7ден 1 мүнөт кечиксе дагы жок, бербейт да. 7ге барыш керек, э? 7ге чейин барыш керек. Анан
иштегенде дагы өзүнчө саат менен иштейт эле. Мисалы, четинен 9га чейин бир нерсе жазып келесин же бир тапшырма берсе ошону аткарып келмей ушундай барат эле. Кечки 8-9га чейин отурат эле. Кээде 10-11 болуп кетет эле. Ошого чейин отурат эле. Шакиртине бөлдү да вакытын ошого чейин. Эртең менен четинен. Анан кеткенден кийин да WhatsApp'тан жазышат элек да. Ошондо үй бүлөсүгө караганда биз менен көбүрөөк жашады да устатым. 16-17 саат, Билбейм канча саат. Эң жакшы. Берген өнөрдү устаттын жолун улантып, ушул улуу өнөрдү улантыңыздар деп тилек айталы. Келип түшкөн билдирүүлөр бар, кезек берели. Ассаламу алейкум. Утмандуу кечиңиздер менен Эламан ийгилик каалайм. Буюрса алдыда даалай жол, сен багындыра турган даалай ийгиликтер бар. Кыргыздын алп акындарынын катарында бол, тарыхта кал деп Лейлектен Разаков шаарынан көрүп отурабыз силерди деп акыркы сандар 536 менен аяктаган көрөрманыбыз SMS билдирип калтырган. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен Эламан кушбооңор бек болсун. Сабина көңөрдүн буюрса жентек тоюңарды дагы көрүп калалы, угуп калалы деп акыркы сандары 845 менен аяктаган көрөрманыбыз SMS билдирип калтырган. Эламан бар бол, Барпат абыздын обонуна салып айтышкан үчүн Жалал Абадтан чоң салам. Ар дайым сени колдоп келем, айтыштарыңды көрүп келем. Сенде акындар көп болсун, Барпат абыздын жолун улаган азыр жалгыз эле сенсиң дейт. Акыркы сандары 281 менен аяктаган көрөрманыбыз. Дагы бир билдирүү бар. Эламан үйлөнүптүр дедиле. Ошол чынбы, жаныңызда келинчегиңизби дейт. Бизге көрөрман жан кошунду окшойт. Кошунам. Кошунаңыз, урматтуу көрөрман, студиябыздын мейманы Эламан Келдибеков, төкмө акын, азыркынын барпысы, студиябыздын экинчи мейманы Эламан Келдибековдун өмүрлүк жолдошу, жубайы Сабина Артыкбаева. Студиябыздын меймандары, сурооңуз болсо, калуу тилегиңиз болсо байланышка чыгыңыз. 5927 шаарыбыздын коду 312 0995 23 WhatsApp номерларына SMS билдирүү калтырабыз, урматтуу көрөрмандар. Эми үй бүлөлүк жашоого кайра келе турган болсок, жашоо кандай болуп атат? Шаарда элесиздерби? Шаарда элебиз, азыр айылдан келдик да, ошо келгенден бери. Бир аптада болуп калды, сиздерге келдик азыр. Эмне менен алек болуп атасыздар? Сабина. Үйдө элебиз, мен үйдө эле. Азыр экөөбүз тең үйдө элебиз, азыр бир аз эс алып алалы дедик. Себеби алыс четтерде жүрүп иштедик, бошобой атты. Анан өзүбүздүн мекенге барганда өзүбүздүн Кыргызстандын абасын жутуп дем алайык дедик эле. Буюрса азыр бир аз дем алып алайык анан. Жумушту баштайсыздар кайра, Жумушту көрөбүз, жумушту караштырабыз. Жакшы, Эламан. Сиздин айтыштагы казак-кыргыз эл аралык айтышта да катышып калдыңыз, Айтыштарда Сапар Зулпуев тудагы тамашалуу төкмө акын деп айтышат. Анан Сапар акын менен кошо сизди дагы ушул тамашалуу ырларга, тамашалуу обонго салып айтышкан акын деп эл оозунда ушундай сөз бар да. Сапар Зулпуев менен айтышып көрдүңүз беле? Айтышып көргөмүн. Бир 2-3 жолу айтышканмын, көп эле. Айтышып көргөнбүз. Интернетте барбы, жокпу билбейм, бирок экөөбүз кызыктуу айтыш кылабыз бир негизи эле. Ал да юморго жакын, мен да юморго жакын деп коюшат. Кызыктуу айтыштар болот. Өзүңүз негизи ушул сахнада айтышып жаткан учурда көбүрөөк эмнени айткыңыз келет? Көбүрөөк себеби азыр көп эле акындар билбейм, менде бирөөгө сын таккандан да корком бир нерсе деп. Маселе айткан жетиштүү да азыр. Себеби акын эмес адамга барсаң да бир маселе өзүмдүн стилим өзүмө жагат да, мындай эл ушундай кайгырып турат, ушундай күлкү керек да элге азыр. Ушу юмор жагы. Анан юмор десе эле жеңил эмес, бирок мындай салмактуураак юмор менен аракет кылабыз. Жакшы. Эламан, анда сизге 2 тема, 3 тема берип көрөлү. Ошол 3 теманы камтып. Биринчи өлкөбүзгө тынчтык, биринчи тема. Ушул 3 теманы кошуп, улантып айтып кетип көрсөңүз, аракет кылып көрсөңүз, биринчи өлкөбүзгө тынчтык, андан кийин ынтымак, үчүнчү 5-чи канал Акчөлмөк программасы. Сүйлөп ырдап берейин, Ушул 4 теманы камтып. Ынтымак, биринчи өлкөбүзгө тынчтык, ынтымак, 5-чи канал Акчөлмөк программасы. Ынтымак, тынчтык.
Mayli. Ey ırın aytıp bir yerde takşalayın tuğandar, jakşıngırdan köp aytıp taptalayın tuğandar, şabdan aytты üç nerseňe atkarayın tuğandar. Ey ayta turgan ırkanday, arız kanday, muň kanday, atkarbasam şabdanda bir yerde meni çıkıp kuwa turganday, uşu jerden olturup ıntymak bolsun elimde, rızkıt olsun jerimde, uşu jerden olturgan ak çölmökö biz geldik, uşu efirge bugün tuş geldik, ay efirge bugün kut geldik. Ey adam barby ölbögön, jadam barby bir yerde, men ırdasam tuğandar, köngüldördü bölbögön, unutup koydum üç nerse, migrasiyada köp jürübäň, unutjak bolgon öňdenim. Oldu, Al çağalı. Azamatsız. Gelip düşkön bildirүүлөр бар. Дарегине жеткизели. Assalamu alaikum. Кандайсың Элеман? Бакыт каалайм. Ден соолугуң чың болсун. Үй бүлөлүк бакыт Кушпоңорбек болсун. Үйлөндү деп уктум эле. Азыркы эфирден көрүп алып, аябай кубандым деп. Алыскы Алай районунан чоң атаңар деп акыркы сандары 673 менен аяктаган көрөрманыбыз SMS билдирүү калтырган. Саламатсыздарбы? Баткен шаарынын Саймаладан Азамжан Аваңдан чоң салам дейт. Үй бүлөлүк бакыт каалайм, Кушпоң бек болсун деп көрөрманыбыз SMS билдирүү калтырган. Саламатсыздарбы? Элеман, сенин талантыңды сыйлайбыз, Кушпоңор бек болсун. Сени үй бүлөңүз менен көрүп олтурабыз. Биз Жалал Абад областына караштуу Каракөл шаарынан Нуркалы. Мүмкін болсо көбүрөөк төгүп бериңизчи, сиздин төккөнүңүз аябай жагат. Сиз төгүп жатканда эле биз баарыбыз бир жыргап күлүп алабыз деп акыркы сандары 141 менен аяктаган көрөрман SMS билдирүү калтырган. Кушпоңор бек болсун, барып акындын дагы башка ондорун айтышка салып көрдүңүзбү дейт. Барып атабыздын обону мындай комузу жок, жеңил көрүнгөнү менен мындай өтө кооздо ырдагандар бар да, мисалы. Ал түштүк жактарда көбүрөөк мындай ош ушул жактарда абаларыбыз бар, ушундай. Чырмаш деген абам бар. Өзүн көрө элекмин, бирок өтө башкача кооздойт да, ушул эле обамды. Анан Абдубали Акимбетов агаларыбыз да жакшы акын кооздоп, башкача Абдыкайым деген абаларыбыз башкача кооздойт да, ушуларды туураганга аракет кылып атам. Анан бышырмайынча чыгып алсам бир окшобосо Мээрине жетпей калышы мүмкүн. Мээрине жетпей калса, анан угармандарды мындай жиркентиптей ушундай качырып албайын деп, мындай чочутуп албайын деп, азыр өзүмдүн барымча эле чыгарып келатабыз согонду. Сабина, сизге суроо бергим келип турат. Негизи чармачыл инсандардын мүнөзү, чармачыл инсандар бала кыял, кээде бир чорт мүнөз, кээде тарынчаак болот деп айтылат да. Элемандан ушундай мүнөздү байкай алдыңызбы? Андай мүнөзү деле жок. Элеман мүнөзү кандай өзү? Сизден сурап алалычы. Элеман өзү айтпайт эштерде. Ишенчекпи? Үйдө оор, серьезный. Элеман, сиз олуттуусуз, үйдө? Үйдө да. Үйдө, дагы? Ошол да эмне? Тарынчакпы? Жок, андай деле тарынбайт, жок. Ишенчек. Же бирдемеге оңой менен ишенбейби? Ишенет, андай кандай десем. Калп айтпаңыз. Экөөбүз дайыма чогуу жүргөн үчүн андай жалган сүйлөп, андай немелер болгон жок да, андай учурлар. Тарынчак эмес, тарынбайт. Элеман, өзүңүздөн сурайлычы, жашоодо тарынчаксызбы? Жашоодо Эмнеге тарынасың негизинде, тарынганда? Негизи мындай да. Мисалы жакын, өтө жакын адамың болсо тарын мисалы бир аз кичине тарынмыш кылам, мисалы биякада. Анан келинчегиме. Анан жөн мындай тарынбайм. Мисалы. Жөнү жок, Жөнү жок, тарынбайм. Тарына турган адамга тарынам да, мисалы. Анан үйдө мындай олуттуу деп атпайбы? Ооба, үйдө олуттуу
эми башкача анан сахнадагы эламанды жашоого алып келип ошо боюнча алып кое турган болсок, аны заман көтөрбөйт да, өрүп кактыр эле жей берем деп турса. Андай эламанды мисалы. Бирок сахнадагы образым жасалмай эмес. Сахнада кандай болсоңуз ошондой айтышасыз, э? Жашоодо деле ошондоймун, бирок олуттуураак болуш керек негизи. Үйдө. Үйдө эмес, эми эшикте деле. Эламан, сиздин ушул айтыштарыңызда көпчүлүк ушул Изат Айдаркулова менен айтышкан айтыштарыңыздар аябай көпчүлүктүн копулуна толуп, жакшы бир пикир, жакшы көрөрман топтогон көрсөтүү айтыш болду деп айтсак дагы жаңылышпайбыз. Сахнада кайсы акындар менен көбүрөөк айтышыңыз келет? Кимдер менен айтыша элексиз? Мен бирөөдө айтышам деп айтпайм, бирок аял киши болсо баардыгы менен айтышкым келет. Себеби эркекке караганда аял киши менен айтышкан мага жагат да. Билбейм, ошого аял кишиге чыксам өзгөчө кандай болсом ачылып төгүлүп бере алам да. Негизи аял акын киши менен. Жашпы, карыбы, аял акын киши менен айтышам. Эркек менен, эркек акындар менен дагы айтышкан жакшы, бирок бир аз кыйынраактай бир нерсе бар да, бирок айтышып кете берем. Эң кызыктуу айтышты мен аял киши чыкканда ишенем да өзүмө. Кызыктуу айтыш кылышыма. Буга чейин Эламан айтыштарда сиз өзүңүз жалгыз элеңиз. Жаныңызда кабыргаңыз, жан шеригиңиз жок эле. Эми мындан кийинки айтыштарга сиздин үйдө бир редакторуңуз бар да. Камера. Баягыдай тамашалуу айтыш кура турган болсо, сиз ар бир сөзүнөн мындай кемчилик издеп, эмнеге айтып койдуң, ушуну жөн эле койсоң болмок. Балким сен ошондойсуң деген сыяктуу пикирлер жара албайсыз де, Сабина? Кызганбайсызбы тагыраагы? Жан сүйлөшүп алганбыз да. Айтыш башталганда мен жүгөнүмдү алып коюп берет. Аял киши менен чыккан учурда андан да күчтүү болот деп ойлойм. Аял киши менен билбейм, андай нерселер оюмда деле жок, андай тыя салбайм, андай болбойт. Кызганбайсыз, э? Жок. Эламан, сиздин өзүңүздө ошондой ой болбойбу? Эми азыр мындай айтып, кысынып, кайын журт бар, Кудай сөөк деген бар, кандай болуп калат деп. Биз экөөбүз үйлөнгөндөн бери аял киши менен негизи эле айтышка чыга элекмин. 2 жыл болуп калды, э? 2 жыл болуп калды. Айтыш деген эми бул башкача нерсе да. Кайын журт бар, башка нерсе бар. Ата эне көрүп турат дегенде сезимдер бар негизи. Өтө эле чектен ашып кетпейм. Бирок айтыш деген ушундай бир чыгармачылык деген, чыгармачылык адамдын бактысы да, мисалы. Ал сахнага келгенде баарын унутасың да. Бир жыргал да. Ошол жыргал көбүнчө аял киши менен чыкканда болот да менде. Эркек киши менен чыкканда да жакшы эле айтышам, бирок өтө ачылып, ушундай трансте бир нерсе коет өзүндай. Илхом келип, илхомдор да ачылып турган убакыт болот да, ошондай убакыт деп өзүм ойлойм негизи. Ар кимдер кандай го негизи. Жакшы. Көрөрмандардан келип түшкөн билдирүүлөр бар. Саламатсыздарбы? Эламан ушуну менен сахнага кайттыңызбы же Эламан ушуну менен сахнага кайтасызбы? Айтыштан көрө алабызбы сизди деп акыркы сандары 827 менен аяктаган көрөрман SMS билдирүү калтырган экен. Ассаламу алейкум, ак чөлмөк ишиңерге ийгилик, чоң рахмат. Эламан кушбооңор бек болсун. Эламан байке үй бүлөдө канча бир туугансыздар? Жана сиз үйдө канча анчысы болосуз деп Жалал-Абадтан Орто Сай айылынан деп акыркы сандары 081 менен аяктаган абонент SMS билдирүү калтырган экен. Эламан сахнага кайттыңызбы ушуну менен? Айтыштарын көрө алабызбы сизден? Мындай да, мурун бир баш элем. Кардым тойсо эле жүрө берет элем. Азыр эми 2 башпыз. Көрөбүз эми буюрса. Мен айтыш менен дайым бирге, айтыш жүрөгүмдө, анан сахнага эми мүмкүн эми кетип калбасак эле, эми шартка карап да, кетип калбасак эле, биякта болуп калсак, айтыштарды калтырбайм. Чыккан жерде кызыктуу айтыш куруп берем буюрса элге. Өзүм да айтышты сагынып калдым. Эми сыртка чыгып бир шартка байланыштуу эле чыгып кетип, иштеге эле чыгып кетпесек, биякта болсок буюрса Айтыштардан көрө алабыз сиз, э? Көрө алабыз. Анан өнөрдү таштап койдуң деген
түшүнүп болбосун деп айтып кетейин кыргыз элиме. Өнөр буюм эмес да, таштап же чегарадан өткөрбөй кое тургандай жарандыгы жок өнөрдүн. Өнөр менин жүрөгүмдө, кан тамырымда, аны таштап болбойт себеби бул өнөр Кудайдан берилген, анын үстүнө Эмирбек Иманалиев устатыбыз бекемдеп, кайра сиңирип салган. Кайсыл жерге барсам да, каякта жүрбөйүн, ырдайм, ырдап турам. Жакшы. Урматтуу көрөрмандар, буюрса жакынкы күндөрү айтыштар болуп кала турган болсо, Элиман Келдибековду сиздер сахнадан көрө аласыздар. Элиман, үй бүлөдө канча бир туугансыздар деп суроо берди? Үйдө 6 бир тууганбыз. Менден чоңу 1 абам менен 4 эжем бар. Мен эң кичинесимин.5 Сабина, сиз? бир тууган, эң кичүүсүмүн. Эң кичүүсү, үй бүлөңүздөрдө жалаң Эң кичүүлөр. Мырзалар бар, агаларыңыз бар? 3 агам бар, 1 эжем бар. Үй бүлөңүздөргө 4-чү мырза болуп, 4-чү бала болуп, Элиман барды. Үй бүлөңүз кандай кабыл алды Элиман? Жакшы көрүшөт. Башында сиз айтканда Элиман Келдибеков деген ушундай бир акын жигит менен тааныштым. Ушул жигит менен турмуш жолуна сапар алалы деп турабыз деп, чечкиндүү кадамды таштап бир өзүңүздөрдүн, экөөңүздөрдүн ортоңуздардагы мамилени бекемдей турган учур келгенде үй бүлө мүчөлөрүңүз кандай кабыл алды? Элимандан сурай турган болсок, Элиман баары жакшы, баары ооба деди деп айтышы булбушук, анткени ар бир эле мырза ушунча жооп берет да. Ал эми айымдар тарапта көпчүлүк учурда турмуш жолуна аттанып жаткан учурда балким ойлонуп көрбөйсүңбү, ал кандай жигит экен, ага чын ишенесиңби, эртеңки жашооңор кандай болот деп акыл айтылат да. Андай сурооттор болгон эмес. Эми өзүң ойлонуп, эми кандай десем, өзүң уже ойлонуп чечип калдың. Акылдуу кызсың дегендей болуп эле өзүмө коюп берди, өзүң ойлонуп көр. Акыркы чечимди сиз кабыл алдыңыз, Ооба. Элиман, сиз? Сиз го жигиттик кылып эле барганда эле чалышканда эле тарс эле айткан экенсиз, мен сага үйлөнөм депчи. Өзүңүз ойлодуңуз беле ошондой болуп калат деп? Карап турсам баардык жагы окшош, мындай мага жагып турду. Мен ойлонгондой. Анан көп дагы ойлонгон жок, ойлонбой туруп чечим кабыл алдым. Буга чейин да ушундай бир мамилелер болду эле, бирөөнү жакшы көрүп калып, бир турмуш жолумда келечегимде ушул айым менен түтүн булатсам деген. Буга чейин мынчалык болгон эмес, бирок бир сиздердин ушул эфириңиздерге ушул жерде аткардым окшойт, молдо кыз деп ырдап бергенмин. Ошондой. Ал эми ырда айтылган баян, ал? Баян. Сабинаны ошону жубатпасак, эртең күндө жашоо бар дегендей Элиман. Сурлап кеттим. Элиман, чыгармачылык ийгилик каалайбыз, бакыт каалайбыз, үй бүлөң менен аман бол, Сабина экөөңөргө көз тийбесин. Баткен областынын Карабак айынан чоң салам деп көрөрмандар СМС билдирүү калтырган. Элиман, комуз менен дагы айтышасыңбы же жалаң гана ушундай стилде кетесиңби деп СМС билдирүү калтырган экен, суроо калтырган экен көрөрманыбыз. Дагы бир СМС билдирүү бар. Ассаламу алейкум. Элиман, кандайсыңар, куш болуңор бек болсун. Сен жакшы акынсың, сени кызыгып көрөм. Келинчегиң менен бактылуу бол, сенден буюрса жакшы айтыштарды күтөбүз деп көрөрмандарыбыз СМС билдирүү калтырган. Дагы бир СМС билдирүү бар. Саламатсыздарбы? Балам Элиман, чапаның жок, тааныбай калыпмын. Үнүңдөн таандым. Куш болуң бек болсун. Бактылуу бол, көп балалуу бол. Иштериңе ийгилик. Биз сени менен сыймыктанабыз. Акындык өнөр таштаба. Балам Ош шаарынан Асылкан апаң дейт. Акыркы сандары 222 менен аяктаган көрөрман. Асылкан апа, рахмат. Айтканыңыз келсин. Комуз менен айтышуу ниетиңиз барбы же ушул эле багытта кетесизби? Анан айтыштарда акындар көрөп, комузу жок деп эле тийишип кала турган болсо, бир айтыш жасашым мүмкүн комузу менен. Негизи эле ушул барып атабыздын обону менен алып чыгып кетсем деген оюм бекем. Себеби бул обон менен ырдаштын кыйынчылыгы сөз таппай калганда кээде акынга илхам аркандай келет да. Комуз чертип турса болот эки саптын ортосунда. Бул барып атабыздын обондун кыйынчылыгы бир токтомой жок да.
деп ырдап кеттиңби, бир токтошуң керек, э? Токтомой жок, токтосоң эл дагы сени карап турат, сен дагы элди карап биз-бириңди тиктеп туруп каласың да. Ошондой кыйынчылыктары бар. Ушул обонду алып кеткен акын болуш керек, атабыздын ушул обон жерде калбаш керек, жерде калтырбайм. Бир өмүр ушу менен ырдайм. Бирок өтө акындар катуу тийишип калса, комуз менен бир айтыш кылып берем мен. Колдон келет, комуз четкен да? Колдон келет. Саламатсыздарбы? Элеман кушпоңуздар бек болсун. Келинчеңиз аябай татынакай экен. Сулуулугунан башка кайсы мүнөзүн жактырдыңыз? Келинчеңиз көп сүйлөбөйт окшойт, дейт. Акыркы сандары 0-3 менен аяктаган көрөрман. Дагы бир SMS билдирүү бар. Элеман бактылуу болдус, үй бүлөлүк бакытка каалайм. Сени аябай көргөнүмө аябай кубанычтамын. Кыргызстанда болсоң, сен менен жолугуу ниетим бар. Акыркы сандары 0-53 менен аяктаган көрөрман. Эгер Элеман уруксат бере турган болсо, Элемандын өзүк телефон номерин бергенге аракет жасайлы сизге. Телефон номер сураган экенсиз. Саламатсыздарбы? Элеман ийгилик каалайм, өнөрүң өркүндөсүн. Сени сахнадан көрөбүз буюрса, башка жака кетпей, Кыргызстанда эмгектенип, өнөрү таштаба деп, акыркы сандары 115 менен аяктаган көрөрман SMS билдирүү калтырган экен. Кутман кеч акчөлмөк программасы, мени мактаган экенсиз, окуй эле коелу. Элеман бактылуу бол, талантың өсө берсин, барпы бар экен Кудайга шүгүр. Ушундай таланттарды мигрант болууга мажбур кылбай Кыргызстанда эле эмгектенип, өнөрдү алып кетсе сонун болот. Балам сага чыгармачылык ийгилик каалайм. Жалал Абадтан Венера мугалимдин өнөрүн сыйлаймын деп 201 менен аяктаган көрөрман SMS билдирүү калтырган. Дагы бир SMS билдирүү бар. Кандайсыз Элеман, кушпоңуз бек болсун. Ишиңе ийгилик. Дайыма эфирди жаркытып жүрө бер. Ак суу айынан Алимбек деген акең деп акыркы сандары 763 менен аяктаган көрөрман SMS билдирүү калтырган. Ыйлабай эле окуганга болбойт, кечирип коңуз, кымбаттуу көрөрман. Элеман, кушпоңур бек болсун, бактылуу болгула. Баткен шаарына караштуу Кызыл Бел айылынан үй бүлөбүз менен көрүп отурабыз азыркы учурда. Сага ийгилик каалайбыз, келинчең менен бактылуу бол дейт. Акыркы сандары 987 менен аяктаган көрөрман. Дагы бир SMS билдирүүдө окуйбуз, андан кийин жыйынтыктайбыз. Assalamu алейкум. Элеман, кушпоң бек болсун. Бир төгүп берчи, мүмкүн болсо дейт. Акыркы сандары 070 менен аяктаган көрөрман. Саламатсыздарбы? Сенин досторуң Нурсултан, Алпамыш классташтарың дейт. Акыркы сандары 606 менен аяктаган көрөрман. Дагы бир SMS билдирүү окуйду. Саламатсыздарбы, Элеман байке? Акындыкты канча жаштан баштап үйрөндүңүз эле? Акындыктан башка эмне жумуш жасайсыз дейт. Акыртынан баштай элек. Акындыкты 9 класстардан баштап, ошондо канча жаш болуп калат? 16 жаштардан баштап үйрөнгөн жокмун. Өтө бир кызыгып, бир нерсе, бир алтын таап алгандай эле сүйүнүп, кайра-кайра айтыштарды уга берчү элем. Ал убакта мындай эски телевизор, мындай телевизорлор жок эле, телефондор дагы эски эле. Иши кылып эптеп бир жолун табат элем да, жазып алып болсо дагы уккан жеримде ушундай өтө кызыгуу менен баштаганмын. Акындыктан башка да эмне өнөрүңүз бар дейби? Эмне жумуш менен алектенесиз? Эмне жумуш менен алектенесиз дейт. Азыр эс алып атам, акындыктан башка тигүүчүлүк менен алектенем. Тигүүчү болуп, Тигүүчү болуп. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деп Элеманды айтсак болот. Элеман, эфирибиздин убакыты да соңуна келип калды. Сабина, сиздерге чоң рахмат. Эми эфирди жыйынтыктап атканда жөн гана барыңыздарга чоң рахмат бизди көргөнүңүздөр үчүн деп койсок, көрөрмандардын дагы окуну канбай, Элеман ушунчалык келгенден кийин бир төгүп бербей койду деп таарыныч пикирлер болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан эми сизге дагы 3 тема берели. Дагы 3 тема. Биринчи, Сабинага жолуккан күнүңүз. Экинчи, үй бүлөлүк бакыт. Үчүнчү, көрөрмандар менен аман туруңуздар деген сыяктуу таризде. Биринчи жолуккан күнүңүздөрдөн баштайлы. Ал күндө эстегенде сүрдөбөйсүзбү? Сүрдөп дагы кетишим мүмкүн. Hey
мына кыргыз калайык, анда обон салайык, элибиз карап турганда ырдабай кантип калайык. Ушу жерден олтуруп, көңүлүңөрдү толтуруп, толгон ой куруп, жакшы жол менен, жакшы ой менен, чоң сөздүң айтайына кичина микрофон менен. Ушу жерде турганда жолугушкан күнүмдү, эстеп туруп ырда дейт, төрт сабыңды бир кошуп, эптеп туруп ырда дейт, анча-мынча нерсениңа кептеп туруп ырда дейт. Ырдасаң ырдап берейин, көбүр кебир жерлерде, жакшының айтам саламды, ушундай кезде келгенде, сүйүү деген ушинтип такалтат экен адамды. Карап отурсам, кебир тамакты ашап калдык туугандар, Ош базар жактан жолугуп, шонон кийин үйлөнүп жашап калдык туугандар. Эми карап тургандар, бизге көңүл бургандар, ушу жерден олтуруп, айта турган ырмына, ача турган сырмына, мени карап тургандар, мага көңүл бургула, жакшың ойго баткыла, бириңе туугандар, сүйүү нурун чачкыла, эмда эфирди жыйынтыктайыңа эшке чыгып келип жаткыла. Ауыл өнерінесі Нурбек Иманалиевтің шакирти, азыркынын барпысы Элеман Келдибеков және Элеман Келдибековтың өмірлік жубайы Сабина Артыкбаева студиясының меймандары болду. Сіздерге чоң рахмат келип бергениңиздерге. Буюрса алдыда далай бийиктиктерди багындырып, ийгиликтер сіздерге ар бир кадамыңыздарда жылмайып турсун деп тилек айталы. Бул өнөр таштабай, өлкөбүздөн эч жакка чыкпай, айтыштардан гана сизди көрүп туралы Элеман. Үйлөнүп бакытка каалайсыз? Рахмат, барыңыздар. Үйдү көрүп алыңыздар, келип турасыздар. Бул жерге көп эле келип турам негизи. Эми үй бүлөлүү болдуңуз, келинчегиңиз менен чогуу. Буюрса эмки жылы чүрпөлөрүңүздү эшитип алып келип туруңуз. Чоң рахмат сиздерге. Урматтуу көрөрмандар, эч кайда алыстабаңыздар. Студиябыздын меймандары азыркын барып Элеман Келдибеков, өмүрлүк жубайы Сабина Артыкбаевалар болду. Үйдө бошу менен окшоймун. Мени дүкөнгө жиберишет. Нан, май, чай, кант алып келди. Макарон un азыктарына келгенде Ноорус менен Акнурдукун тандайм. Таза, сапаттуу, даамдуу. Үй бүлөбүз менен ушул Ноорус менен Акнурдун чыгарган макарон un азыктарын тандайбыз. Эң негизгини унутуп калыптырмын. Бизден чыккан un азыктары Кыргызстандын 7 облусуна жеткирип беребиз. Кабатыр болбогула. Эң негизгиси телефонду сактап калгыла. Мен Нарынга кеттим.